Кондиционерлерді өшіріп атасыз ба? Азыр пломбировка кылабызбы? Кондиционер жүрүп турган нерселерди колдонбойсуңар, Жалалабад шаарында бир нече кафе, ресторан, ашкана, мончо, ошондой эле жеке турак үйлөр энергетиктер тарабынан текшерүүгө алынды. Анда жалпы 3 фазалуу абоненттер электр энергиясын үйдү, ишкананы жылытуу багытында колдонгондору жеринде өчүрүлүп, пломба басылды. Фаза Ада, Б'да, С'да канча тоголуп атканын азыр өлчөдүк азыр. Азыр общий эсептеп туруп, анан канча киловатт экенин чыгарып беребиз азыр. Бул жерде электр энергияны көп колдонуп атат азыркы учурда. Бул сыяктуу тынымсыз жүрүп жаткан рейдтер жарандарды келишимде көрсөтүлгөн кубаттуулуктан ашпоого, пайдалануу тартибин сактоого чакырат. Анткени Жалалабад облусу октябрь айында эле 50 миллион киловатт-саат энергияны белгиленген лимиттен ашыкча колдонгон. Бул кетиште кышкысын жарык өчүрүлбөйт деген кепилдик жок. 2021-жылдын октябрь айында Жалалабад шаарына жалпысынан 19 миллион электр энергиясына лимит берилген болсо, иш жүзүндө ошол 26 миллион 860 миң киловатт-саат электр энергиясын пайдаланып, лимиттен ошол берилген лимиттен 7 миллион 600га же болбосо 43%ке биз лимиттен көп электр энергиясын пайдалантабыз да. Ошол күз-кыш айларын эсен-аман жакшы жыйып өтүш үчүн, ушу белгиленген лимиттерге кириш үчүн бүгүнкү күндө ошол калктык, ошондой эле ишкана мекемелерге жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Энергетиктер дээрлик жыл башынан бери элдин электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырып келет. Калк арасында бул сунушту түшүнүү менен кабыл алгандар дагы, кыжырланып каршы чыккандар дагы бар. Ага карабай пайдалануучулар эскертүүлөрдү көңүл сыртында калтырууда. Анткени өлкөдө өткөн айда электр энергиясын үнөмдөө боюнча жакшы жыйынтык болбоду. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгонуна байланыштуу электр энергиясынын тартыштыгы күч. Түшүндүрүү иштери жүргөнүнө карабай, үнөмдүү колдонбогондор арбын. Мындан улам бул кышта өлкөдөгү эритүүчү заводдордо электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле мончо, сауналарга энергиянын башка булактарына өтүү сунушталууда. Бул бизде сауна, баняларда бул жылуулукка колдонуу системасындагы ошол көрсөткүчтөрдү өчүрүү болуп атат. Булар иштей берет, өзүнүн жумушун иштей берет. Буларда да эскертүү берилген, буга чейин көмүргө өткүлө деген боюнча. Көмүргө өтүп электр энергияны сарамжалуу колдонгон болсо ишин жүргүзө беришет. Энергетикадагы тартыштыкка карабай бийлик калк үчүн социалдык экономикалык абалды эске алуу менен электр энергияга тарифти өзгөрткөн жок. Президент жакынкы 3 жыл аралыгында Кыргызстан энергетикадагы кризистен чыгаарын өткөн айда маалымат жыйынында билдирген. Өкмөт дагы быйыл кышкысын жарык өчпөйт деп убада берүүдө. Бирок азыртан аймактарда маал-маалы менен өчүрүүлөр орун алууда. Анын себебин адистер пландуу даярдык иштери менен байланыштырат. Бирок Кыргызстан кышкы муктаждык үчүн кошуна өлкөлөрдүн электр тогун импорттой баштады. Убисара Оразалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.